Чеченстандын башчысы Рамзан Кадыров орус президенти Владимир Путинди колдой турганын айтып, Вагнердин айланасында болуп жаткан окуяларды аскерди көтөрүлүш катары балады. Билдирүүнү Кадыров өзүнүн Telegram каналына жарыялады. Анын айтымында Чеченстандагы коргоо министрлигинин жана орус армиясынын жоокерлери чыңалган аймактарга жөнөп кетишкен. Владимир Владимирович элге кайрылуусунда абдан туура белгиледи. Бул аскердик көтөрүлүш, мындай аракеттерди эч кандай актоого болбойт. Мен Владимир Владимирович Путиндин ар бир сөзүн толук колдойм деп жазды Рамзан Кадыров. Ал ошондой эле Вагнер жоокерлерин провокациялар калтырбоого чакырып, болуп жаткан окуялар коргоо министрлигинин ультиматуму эмес, мамлекетке чакырык болуп жатканын жана ага каршы бардыгы президенттин тегерегине чогулушу керектигин эскертти. Чеченстандын коргоо министрлигинин жана Орусиянын гвардиясынын жоокерлери чыңалган аймактарга жөнөп кетишти. Козголоңду басыш керек, эгер бул үчүн катуу чаралар керек болсо, анда биз даярбыз деп кошумчалады Рамзан Кадыров. Социалдык тармактарда Вагнер аскер компаниясынын ээси Евгений Пригожиндин Ростов-на-Донодан түштүк аскер округунун штабына чыгып бараткан сүрөтү тарады. Анда белгисиз фотограф Евгений Пригожиндин унааны терезесинен бирөөгө кол булгап жаткан сүрөтүн тартып алган. Учурда Ростов-на-Дону шаарынан вагнерчилер чыгып кетүүдө. Өз кезегинде Орусия президентинин басма сөз катчысы Дмитрий Песков Евгений Пригожинге козголгон кылмыш иши кыскартылганын, Пригожин Беларуска кетээрин билдирди. Вагнер аскердик компаниясынын ээси Евгений Пригожин Орусиянын президенти Владимир Путиндин айткандарына жооп берди. Пригожиндин жообун Вагнердин басма сөз кызматы Telegram каналына жарыялады. Президент мекенге чыккынчылык кылды деп жаңылып жатат. Биз өз мекенибиздин патриотторубуз, биз согушканбыз жана согушуп жатабыз. Ал эми президенттин жана федералдык коопсуздук кызматынын талабына эч ким мойнуна алып баш ийбейт. Өлкөнүн мындан ары коррупцияда, алдамчылыкта, бюрократияда жашашын каалабайбыз. Бизге Украина менен согушуп жатканыбызды айтышканда биз барып согушканбыз. Бирок октары, курал жарак баары жок болуп чыкты. Аларга салынган акчанын баарын чиновниктер өздөрүнүн пайдасына жумшаган, деди Пригожин. Буга чейин Путин Орусиянын жарандарына ошондой эле Вагнер жалданма аскерлерине видео кайрылуу жасаган. Ал ошондой эле чыккынчыларды жазалоону убада кылган. Түрк тараптын демилгеси менен Орусиянын президенти Владимир Путин Туркиянын президенти Режеп Тайип Эрдоган менен телефон аркылуу сүйлөштү. Бул тууралуу Кремлдин басма сөз кызматы билдирди. Орусиянын президенти өлкөдөгү куралдуу козголоң аракетине байланыштуу кырдаал тууралуу маалымат берди. Туркия президенти орус кесиптешинин кадамдарын толук колдоорун билдирди деп айтылат маалыматта. Буга чейин Владимир Путин Орусиядагы кырдаал боюнча Казакстандын президенти Токаев, Беларустун президенти Александр Лукашенко жана Өзбекстандын президенти Мирзиёев менен сүйлөшүшкөн. Патрульдук милиция күчөтүлгөн режимде иштөөгө өттү. Бул тууралуу милициянын кайгыл кызматынын басма сөз кызматы билдирди. Айдоочуларды жана жөө жүргүнчүлөрдү коомдук тартипти бузбоого, жол эрежесин сактоого жана бардык жол кыймылынын катышуучуларына сылык мамиле жасоого чакырабыз деп билдирди кайгыл кызматы. Кайгыл кызматы авто ээн баштык жасаган бүтүрүүчүлөр мыйзам чегинде жоопко тартыларын эскертти. Бакай Ата райондук ички иштер бөлүмүнө Нива үлгүсүндөгү жаңы автоунаа тапшырылды. Бул тууралуу райондук милициянын басма сөз кызматы кабарлады. Унааны тапшыруу салтанаттуу иш-чара аз эмне жогорку кеңештин депутаттары Шайырбек Ташиев, Руслан Жакышев жана Айгүл Айдарова, Талас облустук ички иштер бөлүмүнүн башчысы Азамат Токтоналиев жана Бакай Ата райондук ички иштер башкармалыгынын өздүк курамы катышышты. Депутаттар куттуктоо сөздөрүн айтышып, бул унаа милициянын жумушун жеңилдетип, окуя болгон жерге ыкчам барып кылмыштуулук менен күрөшүүдө өз салымын кошоорун айтышты. Бакай Ата райондук ички иштер бөлүмүнө милицияга ылайыктуу толук жабдылган Нива авто унаасы эл өкүлдөрүнүн демөөрчүлүгү менен каржыланган. Башкармалыктын башчысы Азамат Токтоналиев эл өкүлдөрүнө ыраазычылык айтып, ички иштер органдарынын кызматкерлери коомдук коопсуздукту камсыздап, мындан ары дагы облустун аймагында жигердүү ишмердүүлүк алып бараарын баса белгиледи. Урматтуу мекендештер, сиз чек арага ишеничтүү барууну, жигерди чыкты жазап таза документ менен жүрүүнү кааласаңыз, анда ишеничтүү айдоочу Мухиддин кызматта. Ортомчусуз стаканса чек арага өз алып кирип алып чыгат. Заманбап комфорт машинада жылуу жумшак барып келесиз. Ак кеме же Москвардан келдим десеңиз, бекер кара тизмеден текшерип документке жардам берет. 24 саат WhatsApp жана байланыш +8 926 213 0060 +8 965 402 93 Мухиддин.